Достор, эсиңиздердеби? Кадр маселесине аралашпа, кадрга аралашпа деп мен 2 жыл мурун какшагам. Токтогул районунда эмне өзгөрүүлөр алып келди сиздерге айтып берейин. Жүрүңүздөр. Бул Жогорку кеңештин депутаты. Жогорку кеңештин депутатынын 5 функциясы бар. Мыйзам чыгаруу. Депутат мыйзам чыгардыбы? Сиздерге суроо. Мыйзам көп чыгара алган жок. Элдин жашоо шартын, ошол чөлкөм жашоо шартын оңдой турган мыйзамдарды чыгара алган жок, чыныгы мыйзамдарды. Ал боюнча мен кийинки берүүлөрүмдү айтам. Элдин үнүн жеткирүү, өкмөттү көзөмөлдөө, бюджетке көз салуу жана өлкөнүн стратегиялык багытын аныктоо. Ушинтип гана бийликке негизи жардам бериш керек эле. Элдин чыныгы ишенимине ошентип кириш керек эле. Мына кече мурда күнү Токтогул шаардык кеңешинин депутаты Нурсултан Темирбекович көрдүңүздөр, райондо кылмыш болуп атат деп кайра айтты. Сиздер маанисин билген жоксуздар. Көбү көрө албай атат деп айтты. Андай эмес, карап туруңуздар. Бул мынакей райондун жетекчиси, бул биздин чөлкөмдө башкарылганча. Райондун жетекчисин эмне үчүн жанталаш, эмне үчүн ошол жерде алышат, эмне үчүн ошол кадрлар коюшат. Анткени ал жакта мына 42 мектеп бар. 1400 мугалим бар. Бир туугандар, 1400. Ал эми 20 000 деген окуучу бар. Дал ушул жерде өзөк жатат да. Кийинки шайлоолорго даярданмай, ошолордун добуштарын алмай, максаты ушул болуп атат. Бирок чыныгы өзүнүн мындай ишмердүүлүгүн көргөзүп, депутаттын чыныгы ордун көргөзө алган жок. Чыныгы бийликке мындай чын ниети менен, өзүнүн билими менен жардам бере алган жок. Эл эмне кылып кайрылат? Эл арыз менен кайрылат, видео кайрылуу кылат, акцияларды өткөрөт. Анан чогулуштарда айтат: "Эй, депутат, сен баланчай түкүнчөнү көзөмөлдөп кой, парламентке жеткир, өкмөткө жеткир" деп айтат да. Арыз жазылды да. Депутатка бир нече арыздар жазылды, видео кайрылууларды кылды, акцияларды өткөрүшкөн жокко, бирок чогулуштарда байма-бай айтып турду да. А кече мурда күнү көрдүңүздөр, райондо кылмыш болду. Ушул кылмышты парламенттин депутаты ачык айтыш керек эле. Ой, бул жакта кылмыш болду. Эй, сен көзөмөлгө албайсыңбы деп акимди айтыш керек эле. Зам акимди айтыш керек эле. Булар болсо мындай коллегия өткөрөт. Коллегияда талкуулаш керек. Эй, бул начар кадр экен. Буну алыш керек деп, мына буну райондун жетекчисине чара көрүш керек эле. Тескерисинче андай болгон жок. Эмне үчүн? Дал ошол Жогорку кеңештин депутаты өзү сапатын бузуп атпайбы, бир туугандар? Эмне болуп бузуп атат? Мына бул экөө кадрларды кое алган. Бул Жогорку кеңештин депутаты бул кадрды кое алган. Өзү кантип айтат буга? Мында өзүңүздөр элестетсеңиздер, бул акимге айтыш керек эле да, сен буну могларың ал депчи. Анткени бунун таасири түздөн түз мынакей. 1400 мугалимге таасир этип атат. Булардын жашоосу 20 000 окуучуга таасир этип атат. Билим сапаттары начар болуп атат. Мектептин мугалимдери мынакей мыйзамсыз иштерди кантип айтат, орундуктар сатылып атса кантип айтат. Алар бир гана мына эл